Assalamu алейкум. Миң түркүн жөнөкөй ашканасына кош келипсиздер. Бүгүн сиздерге үй шартында талканды даярдоону көрсөтүп өтөм. Андыктан каналымдан алыстабаңыз, видеом жакса лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону кагып коюң. Видеолорду биринчилерден болуп көрөсүз. Жүгөрүнү өзүңүзгө керектүү өлчөмдө алып, печкабызга казаныбызды асып, казаныбыз какшып ысыганча күтө турабыз. Кызыган казаныбызга жүгөрүнү салып, куурууну баштадык. Сиз да албетте жасап көрүңүз, анткени бул талкан биздин ата бабаларыбыздан калган тамак аштардын бири. Бул өтө тоюмдуу тамактардын катарына кирет. Азыр Рамазан айы, сиз да сөзсүз түрдө талкан жасап саарлыкка тамактансаңыз болот. Мына биздин жүгөрүбүз да кызарып баштады. Жүгөрүнү таза кызартып алгандан кийин тарелкага салып муздашын күтөбүз. Достор, айта кетчү нерсе, бул кыргыздын тамак аштарынын бири болгондуктан биз кыргыз калкы жыйынтек той өткөзгөнүздө дагы ушинтип ар дайым дасторконубузга талкан коебуз. Жыйынтек той талкансыз болбойт. Мынакей биздин жүгөрүбүз кызарды. Энди блендердин идишине салып, майдалап талканыбызды даярдап алабыз. Эгер сиз аз өлчөмдө даярдасаңыз, ушинтип блендер менен майдалап алсаңыз болот. Эгер сиз көбүрөөк даярдай турган болсоңуз, сөзсүз түрдө өзүңүзгө керектүү өлчөмдөгү жүгөрүнү кууруп, тегирменге алып барып тарттырып алышыңыз керек. Мынакей биздин талканыбыз да даяр болуп калды. Азыр мен сиздерге тегирменге тартылып келген талкан менен блендерден даярдап алынган талканды экөөнү салыштырып көрсөтүп берем. Эгер сиз көп өлчөмдө даярдагыңыз келсе, сөзсүз тегирменге алып барып тарттырганыңыз оң. Сиз талканды өтө сагынып жегиңиз келген учурда ушинтип блендерге салып даярдап жесеңиз болот. Ден соолукка да пайдалуу натуральный тамак. Мына бул тегирменге тартылган талкан. Ал эми бул азыр биз даярдаган талкан. Достор, видеом жакса сөзсүз лайк басыңыз. Кийинки видеолордон амандашканча саламатта калыңыз.